Ысык Көл облусунун Тоң району караштуу Кажы Сай айылында Айрону Барса триатлону боюнча республикалык турнир өттү. Мелдешке Кыргызстан менен катар чет мамлекеттерден келген спорт сүйүүчүлөрү катышып, күчүн жана чыдамкайлыгын сынашты. Турнир 3 этаптан турду. Катышуучулар алгач 2 чакырым аралыкта сүзүп, андан соң 80 чакырым велосипедте, акырында 18 чакырым аралыкка чуркашты. Уюштуруучулардын айтымында Мелдештин негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу жана триатлон спортун өнүктүрүү. Бул иш-чара негизи Ысык Көлдө 4-нчү жолу өтүп жатат. Буга чейин Чолпон-Ата, Бостери жакта өтчү, быйыл 1-нчи жолу Кажы Сайда өтүп жатат. Дагы биздин пландарыбыз да бар. Ошо Кажы Сайга Кудай буйруса башка биздин Кыргызстандын өкүлдөрүн, жакынкы мамлекеттердин, балким дагы андан алысыраак мамлекеттер болот. Ошолордон келип биздин Кыргызстаныбызды көргөн. Негизги максатыбыз бул спортту массалык форматта өнүгүү жана спортивный туризмди өнүктүрүү. Анын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын жана биатлондар боюнча федерациясынын президенти ошол шарттан уюштурат. Анан бул Мелдешке бул оюнга орта жардан келди. Казакстандан келип атышат, Россиядан да келгендер бар, Кыргызстандан келгендер бар. Эми арасында дүйнөлүк сууда сүзүү боюнча дүйнөлүк чемпиондор бар. Эмдиги жылы чоң масштабта башкача форматта өткөзөдүр. Быйылкы Мелдешке жалпы 80 спортчу катышты. Алардын арасында кыргызстандык спортчулардан тышкары Казакстан жана башка өлкөлөрдөн келген триатлон сүйүүчүлөр да бар. Катышуучулар Ысык Көлдүн жаратылышы менен катар Мелдештин жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын белгилешти. Биз Казакстандан 10 адам болуп келдик. Бизде эстафета да бар, и жалгыз да жүгүрөтүндөр, катышатындар бар. Энди атмосфера күчтүү, жарыс, көңүл күйүбүз керемет. Колдоо бар өтө керемет. Осундай жарыстар болуп турса деп ойлойбуз. Көршү элдерде, биздин элдерде бири-бирибизге аралашып, элдин достуктары күчөйтө бергенге. Мен 58 жаштамын. Өзүм кесибим боюнча энергетикмен. Бүгүн триатлон болгон үчүн мен бег чуркоо боюнча 3-чү позицияны аткарам. Мен 18 километр чуркайм. 2019-жылдан бери. Вообще негизи мурда чуркачумун, ойлочумун эме деп. Мен уже старая, 35 жашка чейин эле чуркайт деп. Мен көп эле жактарга чуркагам, бирок бизде атмосфера дүйнөнү эки кыдырсаң да таппайсың. Мындай аба ырайы жок. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, буга чейин жабык форматта өткөрүлүп келген иш-чара быйыл катышуучулардын саны көбөйүп, масштабы дагы кеңейди. Айрон Барс триатлону Ысык Көлдө 4-нчү рет уюштурулуп, өлкөдө триатлон спортунун өнүгүшүнө салым кошкон ири мелдештердин бири болуп саналат. Алтынай Рыспай кызы, Данияр Аконов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан.